Биз баарыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул данакерлик. Бишкек райондук соту Александр Рябушкин менен Галина Рябушкинаны Вечерний Бишкек басма үй жабык акционердик коомундагы үлүшүнөн ажыратуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов билдирди. Жактоочунун айтымында тараптар баштапкы ордуна келди. Александр Ким Рубикон рекламалык компаниясынын жана Вечерний Бишкек басма үй жабык акционердик коомунун активдеринин жана акцияларынын ээси. Айрым техникалык маселелер калды. Бирок сот өз чечими менен Кимге баарын кайтарып берди, деди Сергей Воронцов. Рябушкин 2014-жылы сотко арыз жазып, 2005-жылы басылмадагы үлүшүн Ким тартып алганын билдирген. Анын арызы канааттандырылып, алгач Рубикон, андан соң басма үй толугу менен Рябушкинге өткөн. Бирок 2018-жылы Ким Рябушкиндин үстүнөн арыз жазып, 2 кылмыш иши козголгон. Рябушкин камакка алынган. Вечерний Бишкек өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлк талаштын аягы тыйылбай, бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну өзгөрүп келет. Улуттук коопсуздук кызматынын органдары тарабынан НТВ жана Нур ТВ телерадио компанияларынын жетекчилери Шакиев Нурланбек жана Гелдибеков Бекболот профилактикалык маекке чакырылды. Нурланбек Шакиевке жана Бекболот Гелдибековго чагымчыл видео материалдар жайылтууга жана коомдо тирешүүгө алып келе турган иш-аракеттерге тыюу салуу боюнча расмий эскертүү жарыяланды. Айтылган жетекчилер бул нерсеге түшүнүү менен карап, алдыда мындай иш-аракеттердин кайталанбастыгына милдеттеме алышты. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча ачык соттук отурум өттү. Күбөлөрдүн сурак берүүсү уланууда. Суракка автоунааларды алып саткан жеке ишкер Чыңгыз Чулуев чакырылган. Анын айтымында, унааны Агайбек Калиев 2018-жылы январь айында көрсөтүп, Чулуев ал унааны сатууга жардам берген. Ал белгилегендей, унаанын техникалык абалы орточо болгон. Toyota Land Cruiser'ди бир айдын ичинде $23,800 сатып, акчасын дароо берген. Аны сатып алган аял күйөөсү менен болгон. Ал убакталар кымбат турган. Ал унаа $10,000 сатылып алынды дегенин билем. Болгону арзаныраак деп уккан, деди ал. Ал билдиргендей, унаанын сырты урулган болгон. Салону булгар эмес, велюр. Көлөмү 2,5 литр болгон. Анын айтымында, бул көлөмдөгү унаа анча бааланбайт. Мен аны сатууга даярдадым. Химиялык тазалоо жасаттырдым. Сырдап, анан саттым. Калиев анын убактысы болбогондуктан унааны мага каттатууну суранды. Жалпысынан баардык даярдыкка $100 жакын каражат кеткен, деди Чулуев. Ал эми Айбек Калиев наразы болуп, мурдагы $2,000 деп айтылганын, эмнеге $100 кетти деп жатканын сурады. Ал эми Чулуев $100 ашык эмес акча кеткенин айтты. Кыргызстанда медиаторлор иштеп баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй данакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатуу алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй бүлөлүк медиация жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт, эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.